أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر. Bugünkü intervyunu men bu deputatlar jönünde жаңы шайланып аткан депутаттар жөнүндө ошондо тиги Акин Токталиев байкебиз коюптур да өзүнчү бүгүнүгү менен сүйүнүп калдым. Ушундай кишилер дагы депутаттыкка барып атканына деп. Эми ал кишини биринчиден ал мусулман киши, шариятты билген, укук коргоочу, юрист, көп мындай укук коргоо жагынан тажрыйбасы көп адам. Эми ал киши менен бир жаш кезде тааныштык эле, саламыбыз түз болуп эле ушундай эле. Анан баягы Акаевдин доорунда бул адамдын бир кылган ишин мен ушул жакка чейин унута элекмин. Мындай болуп калды да, жолугуп калсак бир нерсеге мындай көңүлү көтөрүңкү болуп жолугуп калды да анан сүйлөшө кетсек айтты кубан бир кыргыз элине келген бир чоң баланы кайтардык деди. Анан мен ойлодум кырсык апат болгонсо, согуш жок эчтеке, каякта кырсык бале деп сурадым. Ал эмне кандай кырсык байке десем, айтты могу Минобразованияга Акаев кол коюп бир жанагы еврейлер консультант болуп жүрбөдү беле, жана бир иштейм деген дагы ошондой еврейлер келип бияка бир Акаевка кеңешчи болуп жүрбөдү беле. Ошолор Минобразованияга акча берели, силер болсо 5-класстан баштап жаш кыздар кандай жылыстык мамиледе болуш керек, кантип сактаныш керек деген тарихте китеп алып келишиптир булар. Ушуну киргизип окуу программасына киргизесиңер деп Акаевдин бийлиги кол коюп коюптур. Киргизебиз деп. Ушуну кайтардык дейт. Эми айланайын ал китепти окусаң, ал кыздар 5-класстагы кыздардын канча партнеры болуш керек экен, анан кантип сактаныш керек экен, анан жыныстык мамиледе канча киши менен болуш керек деген нерсени булар киргизип, анан Акаевдин бийлиги уруксат берип коюптур. Эй, төбө чачың тик турат, Кудай өзүң сактап турсун. Ушуну кайтардык деди. Соттошуп атып, мына кубан биз кыргыз элине ушундай бир балени кайтардык деди. Мына бул канча жыл болду бул өткөнү, ушуну унута албайм мен. Себеби бул адамга Кудай ошол убакта ушундай нерсени токтот деп токтоп турган. Анан эми азыркы убакта өзүңөр деле билесиңер, укук коргоп жүрдү. Кимге Нуркожо баласы Садырханга адвокат болуп жүрдү. Ал түрмөдө жүргөндө салымын кошту. Кыргыз элим дейт, күйүп бышат, Чубак ажыны коргоп жүрдү. Чубак ажыны соттойбуз деп ушул аалым кыргыз элине эмгек өткөн кишиге бийлик иш козгоп камайбыз дегенде бул жанында жүрүп коргошуп жүрдү бул адам. Эми ушундай адамдарды шайлабасак анан кандай адамды шайлайбыз? Эми мисалга жана Субаналиев деген коюп аттыр, Сариев, Ниязалиева. Булардын салмагы бул ишиге теңеле албайт. Кудай астында дагы кылган иши боюнча да теңеле албайт. Ошондуктан мен суранып кетет элем. Жалпы эле Ленин районунан деп койдум деп атат. Ленин районунун шайлоочуларынан да суранайын, ушундай адамдарды шайлап алабы? Эртеңки күнү балдарыбызга, неберелерибизге бир жакшы мыйзам чыгарып, элдин талабын талашып, булар бийлик, байлыктын кереги жок мындай адамдарга. Булар Кудай үчүн кылат, эл үчүн кылат. Анан эми тигилердин жанагы шайланабыз дегендердин салмагы менен мунун салмагы Кудай астында да башка да. Көп нерсени булар Кудайга таянып кылат. Ошондуктан мен суранып кетейин жалпы эле шайлоочулардан, Ленин районунан. Ушу шайласаңар Акин Токталиевди шайлап элге кызмат кыла турган адамды шайлагыла. Андан тышкары жалпы эле кыргыз эли мен дуа кылып сурана алайм Кудайдан. Ушул Аким байкенин жолун ачып, элге кызмат кылдырып, жанагындай шайлоодон өтүп кетишине жеңил бер деп суранып дуа кылалы. Анан баарыңар омин деп койсоңор эми Кудай таалам ушундай чечим чыгарып кое берем деген нерсебиз. Аузубиллахи минашшайтонирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я субхун я кудусун Раббана ва Раббул малаикату ва рух. Робба кулли шайин ва маликаху. Эми Аллах субхану ва таала ушу Акин байкебиздин жолун ачып, ушу депутат болушуна өзүнүн жолун берип, өзүн ырайым этип, өзүң жардам берип, элге туура нук берип,
özüňe rahim etip şu duabızda kabul kılıp tora bagyp berişiňdi köpden köp şükür. Amin. Allahu akbar.